Арстанбаб аймагы Кыргызстандагы табыгый эң кооз аймак. Бабаш Ата кырка тоосунун түштүк чыгыш капталынан орун алган. Деңиз деңгээлинин бийиктиги 1400-2000 метрге чейин түзөт. Арстанбаб айыл аймагында 23 000 калк жашайт. Алар негизинен айыл чарбасы менен ошондой эле токой ресурстардан пайдаланат и туризм менен тирилигин кылышат. Жергиликтүү калк картөшкөнүн үрөөнүн өндүрүү боюнча алгылыктуу иштерди жасап келишет. Негизги экономикалык кирешени түзгөн бул дыйканчылыктын түрү өнүгүү фактору катары эсептелип, долбоор жардамы менен бир топ иш-аракеттер аткарылды. Айыл аймагынын Кырмайдан участкасында жайгашкан сыйымдуулугу 600 тонна болгон картөшкө сактоочу кампанын эскилиги жетип, имараттын бир бөлүгү гана Арс-Кок үрөөнчүлүк чарбасы тарабынан пайдаланылып келген. Долбоордун алкагында Токой чарбасына караштуу эски имарат ремонттон өткөрүлүп, толук пайдаланууга берилди. Күнгөнчө биз 100 тонна, 200 тонна катканы зорго сактаганбыз. Мына проекти аркылуу толук ремонттан чыгарып, бүгүнкү күндө 600 тоннагача үрөндүк катканы сактоого мүмкүнчүлүгү жаралды. Туризм боюнча да Арстанбаб айылында жылда 100 000ден ашуун туристтер келет. Актет уюму тарабынан туризм өнүктүрүү боюнча да тренингдер өткөрүлүп, кеңешин берип, бизге жакшы салым кошту деп ишенимде айта алам. Мамлекеттик жеке өнөктөштүктө экотуризмди өнүктүрүүгө жагымдуу шарттарды түзүү аркылуу чет элдик жана өлкө ичинен келген туристтердин санын көбөйтүү, сапаттуу кызмат көрсөтүүнү уюштуруу, ишкерлердин кирешесин жогорулатуу, жаңы жумуш орундарын түзүү, экономикалык программанын өзөгүн түзөт. Аймактардын комплекстүү программасы бул багытты эске алуу менен жыгач устачылык менен алектенген жаштарга колдоо көрсөттү. Biz köpten beri жыгачтан сувенирлерди, анан идис аяктарды дагы көптөгөн буюмдарды жасайбыз. Жакынкы күндөрдө заманбап станокторду, оборудованияларды алганы турабыз. Эми биз ал оборудованияларды алып калган болсок, чыгарып аткан продукциябыздын сапатын кыйла жогорулатканга бизден мүмкүнчүлүк түзүлөт. Биз ушул жасап жаткан иштерибиз менен өзүбүздүн жана айыл өкмөттүн экономикасын көтөргөнгө өз салымыбызды кошуп жатабыз. Долбоордун иш-аракеттери бекитилген программаны ишке ашырууга көмөк көрсөтүү менен ийгиликтүү уланууда.